Мен азыр жанагы тынуга чыкканда дагы телефонума чалып айтып атышпайбы? Сизди дейт башка өлкөгө көчүп кетет экен деп деген ушундай сөздөр чыгып атат, ушундай маалыматтар түшүп атат деп официалдуу органдар менен сурап атат, ушул чынбы деп. Мен айтышым керек, бул туура. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бийлик мени менен эмнени гана кылбады. Мына мен өзүмдү камады, бир туугандарымды камады, партиялаштарымды камады, досторумду камады, баламды камады. Мына мен эми бир эле камабай калган, менин аялым гана калды да. Калганын баарын камап чыгышты. Бардыгыны ошол болгон, болбогон, күнөө бар, күнөөсү жок нерселер менен камап, негизинен ушу мени бийликтин бүгүнкү күндөгү максаты мени сындыруу болгон да. Бирок мен дагы бир жолу айтайын, мен эч кандай сынбаймын, эч кандай бир бийликке баш ии бербеймин. Канчалык маселе болгондо дагы бардык кыйынчылыкты мойнум менен көтөрүп кетүүгө мен баш урамын. Бирок ошол эле мезгилде үй бүлөнү сактап калуу, үй бүлөдөгү коопсуздукту, балдарымдын, үй бүлөмдүн коопсуздугун сактап калуу, бул да болсо менин негизги милдеттеримдин бири деп эсептеймин. Мына балдарыма кол сала башташты. Балдарымдын бирөөсүн дөңгөлөк урдат деп камашты. Бүгүнкү күндө ушул маселени коюп атышат. Андан сырткары мына чоң уулумду болсо артынан түшүп алышып, кайсыл жерге барса, кайсыл бир кафеде отурса, же машина айдап кетип атса, ар түрдүү ыкмаларга салып, аны дагы күнөөлөгөнгө аракет кылып атышат. Ошондуктан мен сөзсүз түрдө балдарымдын коопсуздугун сакташым керек. Россия мамлекетине, Америка мамлекетине жана Казакстан мамлекетине менин үй бүлөмдү сактап калуу боюнча мен баш бааник сураганмын. Мына бүгүнкү күндө Россия мамлекетинен мага официалдуу жооп берди. Менин үй бүлөмдү Россия мамлекети коопсуздугун сактап берүү боюнча кепилдик алышты. Жакынкы маалдарда мен ойлоймун ушул маселени чечебиз. Жакынкы маалдарда мен өзүмдүн үй бүлөмдү башка мамлекетке чыгарып кетем. Балдарымды бүгүнкү бийликке жем кылып салып берип, бүгүнкү бийликке менин күнөөсүз балдарымды каматып, же күнөөсүз балдарымды бүгүнкү бийликтин алдында сындырып жалдыраткым келбейт. Бирок ошол эле мезгилде мен өзүм эч кандай бир мамлекеттен чыгып кетпеймин. Мамлекеттин ичинде каламын жана бүгүнкү күндөгү аеосуз же болбосо акыйкатсыз бийликке менен күрөшүүгө жана ошол бийликтерди туура жолго салууга мен өз күчүм, аракетимди жумшаймын. Ошондуктан, урматтуу теле көрүүчүлөр, эгерде ушундай маселе чыгып кала турган болсо, ушундай маселе угуп кала турган болсо, мени туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Мен балдарым үчүн, балдарымдын келечеги үчүн аларды башка мамлекетке бүгүнкү бийликтин акыйкатсыз саясаты бүткүчө чыгарып турууга мажбур болуп атам.